Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Кыргыздын жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй болгондуктан касиеттүү ушу 21-кылымдын кабарлары, алтын доор аяндары кыргыз элине ар тараптан кайыптан түшүүдө. Дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таа берет дейт. Караңызчы мына. Жомок менен жашаган. Улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат. Улуулук деген бул өзү эмне? Бул улуулук деген ушу улуу Кудай деп коебуз го биз. Анын сыңарындай бизде дагы ушул көп адамзатка жөн эле бул улуттарга окшобогон көп бизде сыпаттар бар экен. Ошондой бийик касиеттер бар экен. Ошондой улуулук, бир кереметтер, аалам менен байланышкандар, ошо табият сырлары менен сырдашкандар, караңгы дүйнөнү көрө билгендер, көрбөй туруп көсөм сүйлөгөндөр, бийик ой айтып бийлик кылгандар, бул тектен түптөн келе жаткан бир чоң касиет экен. Бир убакта ошо касиет деп сүйлөсө эле бир көз ачыкты элестетип калганда, ушу бир касиет деген бул көз ачык окшойт деп. Жок, бул ар бир адам касиеттүү, ар бир адам энергиялуу. Улуу кыргыз десе эле бул жалпы улутты карабашыбыз керек. Баарыбыз улуу окшойбуз деп. Ошондо эле бир 6 түргө же болбосо 6 этапка бөлүнүп кетет экен адамдын касиети деле. Улуу кыргызмын деп ар бириңиздер ушу мен улуу кыргызмын деп ушу көкүрөңүздөрдү кагып, ошо улуу кыргызчылык же улуу кыргыз сыпатында не деген сыпаттар болот? Ошону биз иликтешибиз керек. Ошого биз калыптанышыбыз керек. Ошого бир ошол сыпатка жетишибиз керек. Мына өзүңүздөр күбө болуп жаткандай азыр эл массасынын дегил адамзаттын оор акыбалы, сырдуу кубулуштар, табигый кырсыктар, жыл мезгилинин өзгөрүшү, аты жөнү аныкталбаган оор сыркоолор, улуттар аралык, үй бүлөлүк, дегеле ак ининин арасында дагы пикир келишпестиктер, мунун баары ушу Теңирдин буйругу менен, Кудайдын буйругу менен ылгой өткөл мезгилдин ачык белгилери болуп саналат. Адамзаттын теги ким? Бул адам ата обене болуп саналат. Тегин ким дегендей. Анан ушул адам ата 98-жылы кыргыз жергесине, алай жергесине жөнөкөй эле бир карапайым адамга көрүнүш катары көрүнүп, ушул сага 3 периште жайгаштырдым деп периштелер көзгө көрүнүп, анан илим берилгенден кийин бул кабары болду. Анан сунушу болду. Эми азыр тапшырмалары түштү. Адам ата обене отурган ушул ааламдык деңгээл бул ошо арбай деп коет экен. Ошондо кыргызда 7 күн бар, 7 түс бар, 7 үн бар. 7-нин бири Кыдыр деп коет. 7 жылдызыбыз бар, 7 токоч бабединибиз бар деп. Анын сыңарындай ушу жер жашоосу бул тозок жашоо деп коет экен, пендечилик жашоо. Андан кийин ушул экинчи жаныбыз, арбагыбыз ааламга чыкканда арбак жашоосу деп коет экен. Үчүнчүсү жаннат дүйнө. Бул үчүнчү эле катарда. Андан төртүнчү соңку дүйнө. 5-нчи нур дүйнө, 6-нчы ааламдык кызматка даярдык, 7-нчи зор касиетке жетишүү. Ошол арбай, арың барбы дегендей, арбак, арыңды бак дегендей жүрүп отуруп, ошо ары байы. Ошо байыган, ошо жерде адам ата обене баштаган, ошо пайгамбарлар, периштелер, ошол 7-нчи көзгө көрүнбөгөн бийик дүйнөдө отурат экенде, ошол жер жасоосун ошолор башкарат экен. Ошондуктан 8-нчи де Кудай. Кудайды адамзат суроого мүмкүн эмес. Адамзаттын аң сезими Аллага, Кудайга эч качан жетпейт.
Ушу 7 катар аалам ээси адам ата Кудай астында адам ата жоопкер экен. Мына адам атанын бир элеси. Көзгө көрүнгөндөгү. Кудай алдында адам ата жоопкер. Биз деле бала чака үчүн жоопкербиз, ата, эне, бала чака үчүн жоопкер. Айыл арасындабы, мектептеби, деги эле жашоодобу анын сыңарындай ошол адам ата көзгө көрүнүп, анан Кудайдын буйругу менен кыргызга илим түшүрүп, ошо кыргыз, улуу кыргыз бүгүн жоопкер болуп атат. Улуттарды бириктирүүгө. Улуу кыргыз, улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты, улуттарды ортоңку жолго салбаса тыптыйпыл болуп жоюлат. Ошон үчүн биз 7 катар ааламды түшүнбөй туруп эле Аллага сыйына бериш бул өтө маңкурттук экен. Айбан сымал сезим, сырдашуу, иштешүү, өзүңдүн жашоого жаралуу максатыңды, парыз милдетиңди билгенге барабар. Ооба ушул пендечилик жашоо жоюлуп кетсе, анда чексиз аалам дагы жок болуп кетет экен, ушу 6 катар дүйнө. Чырпык өсүп турбаса, улам жашарып турбаса, токой деле эскирип кыркылып жоюлат да. Анын сыңарындай ушул чырпык катары ушул пендечилик жашоо болуп турат экен. Пендечилик жашоо көрүнгөн жашоо. Биз ушу айтып келебиз, ушу кыргызчылыкта айтылат. Кудай арбакка койдум деп коет. Кудай арбак жазаласын дейт. Бизге ушу арбак өтө жакын деп түш аян берет. Жанагы жан алгыч келди дегенде деле ошол эми аалам күчү келет да. Анысыгандай ушул биздин ошо улуу кыргыздын жан дүйнөсү ааламга жарактуу болгондуктан, же болбосо кыргыз ааламдан келген өкүл далили ааламдык дастандары, байланыштары. Эми ааламдык маданиятка кыргыз журту өткөрүш керек болуп атат, адамзатты. Алмамбет атам деле Кытайдан келгендиктен жолду, аяктын шартын билгендиктен жол көрсөтүп атпайбы Манас атама кийин. Анын сыңарындай бизде ошо ааламдан келген өкүл экенбиз. Ошо ааламдык маданиятка калыптанышыбыз керек болуп атат. Адам жаралганда тили ооз жок жаралып көптөгөн эволюциялык жолду басып өтүп, акыркы техника доорунан кийин ошо теңдик деген ошо бийик дүйнөлүк аң сезимге жетип, анан ошо адамдын гени сөөгү жетилиптир. Ошондуктан жанагы аз тамак ичип калды азыр адам. Сары май деле дасторкондо желбей калды. Илгери бир тайдын, бир койдун этин жеген адамдар болсо ал деле жок азыр. Көрсө ошо энергияга толуп аткан экен. Ушул кезде биз эмне кылышыбыз керек? Ушул кезде эң биринчи мен башыман өткөрүп атам, илимди жазып ирет деп сиңирип, ошого калыптанып, анан ошол улуу журтка жеткирип баратабыз. Ошол кезде эмне кылыш керек? Өзү алтын доор, жаңы доор 5 секунддон турат экен. Биринчиси ушу боштондук. Адам өзү боштондукка чыгыш керек. Экинчи унчукпастык, улуулук деп айтылат. Анан өлбөстүк, түбөлүктүүлүк, чындык болушу 5ке бөлүнөт экен. Ошондо биз утурумдук рахат денени ууландырат деп айтып жүрөбүз. Улуу рахат денени нурдантат, кубултат деп. Ошондо биз утурумдук рахат менен эле бүт клетканын баарын өчүрүп алган экенбиз. Кыжаалачылык менен, нерв менен, болор болбоско, бир көрө албастыкка, ичи тарлыкка. Анан ошондон адамдын жаш азайып атканы ошол экен, бою кыскарып атканы ошол экен. Азыр мындай көчөгө чыгып көрсөңүздөр, балдар майда болуп кетти. Мындай эле 18-20 жаштагы кыз бала деле, эркек бала деле. Ошонун баары эле бир кыжаалачылыктан. Ошондо биринчи эмне кылыш керек? Эң биринчи ушу боштондук адам өзү чыгыш керек. Боштондук эмне өзү? Боштондук мындай караганда жан ааламдан келген жан досубуз. Ааламга кетет, улуу журттан келген, кичик журтка кызмат кылганы. Бир күнү кайтыш болот, кайтат, журтуна кетет. Бул пендечилик жашоодо жыйган оокатыбыз деле калат. Талаш тартышка түшөт, керек болсо кыргынга түшөт. Бир сом деле, бир тыйын деле буйрубайт. Көргө ала кетпейт, ааламга ала кетпейт. Ошону бир эске алып, боштондукта жашасаңыздар. Мына илгери Бос үйдө кыргыз боштондукта жашаптыр. Боштондукта жашаган үчүн жана 60 бек, 70 бек, 80 бай деген ушу 80 жаштарында дагы балалуу болушкан экен. Баягы чындыкты да айта кетпесе болбойт. Кээ бир азыркы жаштар, жаш балдар
андай да деңгээли жок, кысылып жашайт, балалуу да боло албайт десек болот да. Көрсө бүт эле ошол биз өзүбүздү аябай кысып алат экенбиз. Ошондон өлүм пайда болот экен. Эмне кылыш керек эми ушу боштондукка чыгыш үчүн? Эки нерсе адамдын энергиясын жеп келет экен. Ушул көзгө алдырып коет экенбиз, сөзгө алдырып коет экенбиз, анан ойго алдырып коет экенбиз. Ушу адам боштондукка чыгып мындай эле отуруп эле, эч кыжаалат болбой, өзүңүздөрдү бош таштап, дене башты бошотуп, ушу мантра катары самап айтуу экен кыргызча, самап айтып, ушу боштондук деген энергия менин турпатымды бийлесин деп. Мен ушу улуу энергиянын ээсимин, мен ушу жөн эле майдаланып алдым деп. Ушу сөздөргө өтө маани берип, өзүн бошоткондо чыйрыгып турган адам өзү ысыйт экен. Мына биз могу практикада жашоодо көрүп атабыз. Эшикке чыгып, мындай чыйрыгып турганда биз кысылып алат экенбиз да, үшүп огош бетер, анан огош бетер адам үшүйт экен. Ошондо ошол эле үшүп турган убакта өзүңүздү, дене башыңызды бошотсоңуз, ысып чыгуу пайда болот экен. Сөөгө чейин ысуу болот экен. Ал эмнеден пайда болду? Ушул энергияны көрө албастыктан, ичи тарлыктан, менсинүүдөн, көз караш калтыруудан, ушундан биз кетирип коюп атабыз энергиябыздын баарын. Ичи тарлык, сүйүү, кызганыч, менсинүү, жакшы жүрмөк бар дейт. Жакшы өлмөк жок. Ооба бүгүн кызганалы, урушалы, көрүнгөндүн элесин ээчили, айдай бир талаада аңгып калып калалы, эртең кандай күн болот? Бүгүн кыжаалат бололу, тиги саясатчы муну сүйлөп койду, бул муну урдап койду деп кыжаалат бололу. Эртең биз барып туруп ооруп атпайбызбы? Бир кол бир бутубуз көрүнбөй, көтөрүлбөй калып атпайбы? Анда сиздин тапкан пулдун, тапкан байлыгыңыздын кимге пайдасы болуп атат? Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламат, катуураак сүйлөңүз, угуп атабыз. Мен сизге бир суроо менен кайрылайын дегем. Сиздин пикириңизди билгим келип жатат. Мисалы бизде адам өлгөндө ар кандай коюп атышпайбы? Кээ бирлөр бир күндө эле тили каткычакты деп жерге берет. Айрым учурда 3 күн күтүп анан жерге берип атпайбы? Сиздин көз карашыңыз боюнча кайсынысы туура? Абдан жакшы суроо экен. Бул негизи ошо 2 түн өтүп, 3 түн өтүп шартка карап койгон туура кыргызчылыкта. Деги эле адам баласында деле. Мисалы, мен Бишкекте жашайм. Айылда бир тууганым, кудам кайтыш болду. Мен жеткиче көмүп койсо менин көкүрөгүм да муздабайт. Баласы деле мисалы. Туурасы илгери дагы ушул кабар келген. Анан ата арабасы менен жөнөдүбү, баш аягын жыйып жөнөдүбү. Анан бул эң эле чоң парыз ушу да барып жаназага туруп, анан топо салуу. Анан ошол жерде бир жакшылыгын эскерүү, жакшы адам экенин, басып өткөн жолун, кызматын, элге болгон ишин эскерүү. 2 түн өтүп, 3 түн өтүп койгону. Анан жанагы келгенде мал сойбогула деген да бул өзү туура эмес. Анан ушу негизи өлүм бар го, баарыбыздын башыбызда бар. Кыргыз деги эле башаттан кудасы өкө келген мейманга алыстан келет, ачка келет, чарчап келет, сый катары, сый тамагын дагы тартып келген. Анын өзүнүн тапкан ырыскысы бар, өлүмдүн деле, өмүрдүн деле өзүнүн бир ырыскысы бар да. Өзүнүн тапкан малы бар, аны өзүнөн аянбаш керек. Тетирсинче ошону курсак тоюп, адам ынанып, анан батасын берип, Куранын окуп кетсе, ошол туура болот. Анан эми ысыылай эле көбөм деген эми ошол араб жергесинде мындай акылга салып карап көргөндө эле ысык жер жарым күн, 1 күн, 2 күн калтырса, а жерде сөөк чирип, жыттанып, керек болсо оору да пайда болуп кетиши мүмкүн. Ошол жерге ылайыкташылган. Анан эми ошол бир чала молду дин бусат болуп, ошол бир
сырттагын алып келип улуу журтка таңылуулуу болуп атат. Анан өлүм болгондо, чыгым болгондо, адам кайтыш болгондо кошок болуш керек. Кыргыздын кошогу кош дүйнөнү билгизет дейт. Кошок кыргыз ыйлабаптыр да. Ый өзү жаманчылыкты алып келет деп билет экен да. Ошон үчүн кошок кошуп ыр катары, ыргак катары мына эшикте эркектери эсли кайран бир боорума эми кайдан көрөйүн ой деп ыргак менен. Ушул жерде аял жолдоштор ушу жакшылыгын эскерип, кошогун кошуп, ошонун ичинде бир муңун чыгарып, анан ошол кошок кошулуп калган кезде ал адамдын ушу жан досу менен дене досу экөө тең агарат экен дагы, анан ал адам көмүлгөн жерде керек болсо жана мал жайганда ылаң айгат дейт. Себеби агарып кеткен жерге ошо ак нур түшүп турат экен. Жаны да агарды, анан дене досу да агарды. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Эми ооба улуу журт адашты. Союздан кийин мындай бир ортодо бир ачык мезгил болуп алганда ар кандай агым диндер, ар кандай бир сырттан саясат, кредит, ар кандай бир саясаттар кирип кетти. Азыр бирок оордун тапчу мезгил келип атат. Ошо көп кырын карап көрүңүздөр. Керек болсо мына ит улуса кыргыз сөгөт го, кет дейт. Иттин улуганы бул ый да. Бул жаманчылыкты чакырып атат дейт. Ансыгандай ошо кыргызда дегеле ый да болуп атат. Ушу жаманчылыкта бул дүйнөдөн сөөгүлө өлдү. Жандосу улуу күчкө арбайга айланып кетти. Керек болсо ошо бала чакасын арбагы менен колдосун деп таза жерге жашырып койгон. Мына кыргыздын байбичелеринин башында элечеги деле жолдо баратканда, көчмөн турмушта суткалап көчкөн 3 күн, 4 күн, 5 күн биз мал айдаганда 3 күндөп жаңы жерге жетчүбүз. Мына ошондой кезде чыгым болуп кетсе, кепиндеп кепинине ырасташкан башта таза көтөрүп жүрөт да. Бала туулса ымыркайдын денесине ырастап көтөрүп жүргөн. Караңызчы, ушундай бир чоң философия бар. Эскичиликтен, дегеле ошо кыргызчылыктан түпкү нускадан калган. Ансыңарында ушул түнөтүп, ишаратын кылып, куда сөөгүн күтүп, жөрөлгөсүн өткөрүп, көп да эски кийип жүргөн кийимин таратып бериш керек. Сөөк жуулганда куда сөөгү кириш керек. Анан алыстан келген баласы деле ошол атасыбы, энесиби жүзүн карап, көкүрөгүн муздап, кайтыш болуп кетти деп, көрбөй калса эшиктен эми кирип келчүдөй болуп дагы бир ойдо кала берет. Бул ошо кыргызчылык менен ошо эки түнө шартка караганда ошондо алыстан баласы келсе керек болсо 3 суткага күтүп калган. Андан эч оорчулугу жок да. Акыркы зыйнаты, акыркы милдетибиз ушул болуп атпайбы? Анан эми ошо Куран окуу, жаназа окуу деле бул кыргызчылыкта так берилген. Куран деген бул Кудайды мактоо, узунунан окуйбу, туурасынан окуйбу, кыскараагын окуйбу, ал жерде деле так берилген. Кудай теңир, мына кыргызча Куран. Кудай теңир ааламды, адамды, адамзатты, табиатты башкаруучу улуу күч. Жоктон бар кылуучу, жан алып жан салуучу, жан дүйнөнү өстүрүүчү, пенде досту өлтүрүүчү, эки көзгө көрүнбөгөн көк мейкин сөлөкөт чексиз кудурет. Ушу Кудайга болгон мактоолордун сообу денеси өлдү, жаткан жери жайлуу, топурагы торпо болсун баланчанын. Жаны руху ааламга кетти. Жанына, рухуна бийик дүйнөлөрдөн жаратканы бир орун берген болсун. Жан дүйнөнүн жардылыгына пендечилик жашоодо бирөө менен жамандашып алса, турмуш жагдайданбы? Жаман сүйлөп алса, жаман ойлоп алса, бир жаратканым кечирсин. Бийик дүйнөлөрдөн бир орун берсин деп. Сурак эч качан көргө барбайт. Ошол жерде өтө көп жаңылыштыктар бар, молдо кожолор айта кетчү нерсе. Сурак адам тилөөстөн калган кезде болот. Келет бул жерде так жазылуу 20 суроосу бар. Ансыгандай ушу өзүбүздү таанычу мезгил келди. Анан ошо бийик дүйнөлөр бар. Муну параллель мир бар деп коет. Жогорку высшие силы бар деп коет. Алла Таала бар деп коет.
Ансыңандай ушул адам ата көрүнүп ушундай улуу илим берилген. Урматтуу улуу журтум, өткөндө ушу биз СМСтердин 20сын окуп жооп берсек 20-30 жооп бере албай калыппыз, убакыт тар болгондуктан. Анан акыр жагында ушу байланыш телефонубузду калтырсак, бир жерден окуй албай калсак, жооп бере албай калсак, ошого жөнөтсөңүздөр үйгө барып, түш жобурлар боюнча китепти ачып, чечмелеп, иреттеп, же чалып жооп берем, же СМС жазып коем. Ошондо мен ушуну көрүп атам, адам боштондукка чыгыш керек экен. Эң биринчи. Ооба бирөөлөр титиреп жүрүп, бийлик тасмасы иштеп калган. Ошол бойдон кыжаалат болуп жүрүп, бүгүнкү күйлөр бийликтин баркын кетирди деп, бүгүнкү күндөгүлөр иштей албай атат деп, кыжаалат болуп жүрүп, буту баспай аксап жүргөн адамдар бар. Мындай арабыздан карасак, ошонун баары эле кысылып алуудан экен. Нечендеген турмуштар өткөн, нечендеген тагдырлар өткөн, нечендеген бийлер, хандар, кылымдар өткөн. Анын баары сакталып калган жок да. Сиз эчтекени өзгөртүп үйбейсиз. Сиз ал жаман эмоцияңыз менен сиздин оюңуз өзүңүзгө эле, түзүңүзгө, баягы өзүңүзгө эле таасир этип талкаланат. Тетирсинче сиз ушу энергияга толсоңуз, сиздин оюңуз, сиздин сөзүңүз, сиздин көз карашыңыз бир өзгөчө болушу мүмкүн. Ошон үчүн эмоциядан чыгыш керек. Менин түшүмдө бирөөлөр кууп жүрүптүр балам менен, анан көп акчамды. Түштүн баары эле мындай болуп атат. Пендечилик жашоодон чыккыла деп атат. Бирөөлөр кууп жүрүптүр деген бул сизди жогорку күчтөр кууп атат. Милиция, полиция, бандит ушу үчөө кубалайт. Бирөөлөрдүн кубалап жүргөнү. Ошол өз жолуңду тап деп кубалап атканы да. Анан көп акчамды деген ар жагы окулбай калды. Көп акча эми бул акча энергия болуп чечилет. Мына ошентип боштондукка чыгыш керек азыр. Ошо мантра айтып. Арбаңыз мен түшүмдө жылаанды көрүп атам, эмне болот? Жылаан жөлөмөгүч болуп чечилет. Жылаандын өңүн айтсаңыз, ак-дагы, кара-дагы жылаан өзүнчө чечилет. Ак жылаан жөлөмөгүч болуп чечилет, кара жылаан жер жашоосу болуп атат да. Ошондо сиз жер жашоосунан үчүлө албай атасыз. Могу жерде эле жашаса болот, бирок жанагындай кызганыч эмес, кыйналыш эмес, карызы жок, капасы жок жашаганга өтүш керек да. Өйдөлөш керек, бир боштондукка чыгыш керек. Жана антип динге байланып албаш керек, же бийлик, же байлык деп эле башын урнуп албаш керек, же менде болсун, анда болбосун деп бир көрө албастыкка өтүп албаш керек. Ошондон өйдөлөп чыгыш керек. Ушул жылаан ушундай чечилет. Жөлөмөгүч катары, анан жер жашоосу деп. Дем салдырсам, услугасы канча болот? Эми ошо кыргызчылыкта так берилет. Ошо улуулукка өткөн адам дем салса болобу деп. Дем салса делбейт экен бул жерде. Ошол улуу сыпатка өткөн адам элди эмдесе болот экен да. Эмдесе деп берилет. Эмдесе болот деп. Анан ошол эмдеп аткан убакта аалам күчтөрү, арбайлар, ушу жогорку күчтөр кызматта болушат. Ошол адамдын 70% пайдасы тиет, 30% өзүнүн аракети болуш керек деп. Ооба биз ушу ааламдык сабак убагында мына эжекейлер бизге барып калып атат. Ошо сиз сүйлөп атканда уктап калып атабыз. Кадимкидей эле уктап калып атам. Жаны башым жыргап, буту башым мысып атат деп. Анан ошо өзүңүздөрдү бош алып өтсөңүздөр деле ушул эфирден деле эм өтөт. Болбосо барсаңыз болот. Бизде андай деле тыйындан кеп жок. Тыйыныбыз жетиштүү, бирок могу 3 китеп, 4 китептин баасы бир 300 сом. Ошону түшүндүрүп, колуңузга берип, кичине сабак өткөндө ушул эм өтүп, буту колуңуз чымырап, уйкуңуз келип, бир мындай эски нерсе өтүп кетет. Ошону эм салуу деп коет экен. Ушундай, ошондо боштондукка чыгыш керек болуп атат адам, боштондукка. Боштондук болбосо кысылуу болот экен. Мисалы азыр көпчүлүк элдер менен сүйлөшкөндө аң сезим аябай жабыркап калып аткан адамды көрүп атабыз да. Телефон чалуулар бар экен, кабыл алсак. Алло. Угуп атабыз. Алло, саламатсыздар. Саламат. Мен жана кут боюнча сурайын дедим эле байке. Мен кээ бир угуп калам да, ошо асмандан кут түшөт дейт. Ошол куту бар үйлөр бар дейт. Ошол чынбы же калппы?
Бул чын. Жакшы суроо. Бул кут деген сөз көп кыры бар экен. Ушул кыргызчылыкта так берилген куттун 90 кырын көргүлө деп. Анан ошондо бизде бир кийим алып кийсең дагы кут болсун деп коет. Машина алсаң, үйгө кирсең да кут болсун деп коет. Анан Кудай деген сөз кут ай деген түшүнүк экен да. Ушул жердин бир жанагы боштондукка чыкканда, ушу дене башыңды боштондуп, жан дүйнөңдү бошоткон кезде көкүрөктө тынычтык пайда болот экен. Анан ошондо кут ай байырлайт экен. Кудай, кут ай деп баягы айдан адам аян алат деп коет го. Мына бир кыры кут ою бар. Мисалы, кут ойду сүйлөп атабыз да, биз куттуу ойду сүйлөп атабыз. Мына ошол. Анан мен 2 кишиден да уктум, ошо сиздин сурооңуз боюнча. Бизге бир Стал деген байкеге ошо бир сабак алып келип калып, анан мен да ошо бир түшүмдү айтсам, а киши да айтты да. Анан мен түшүмдө бул кыргызчылык башталаардан мурун ушу өзүм жаткан комнатта отуруппуз, 6-7 киши болуп, мындай ортодо дастаркан жок, бирок эркек кишилер жалаң. Анан эле кут түштү болуп калыштык, мындай түшүмдө. Анан эле ушундай баягы чагылгандай бир линия түшөт. Ошентип анан караганга болбойт экен, аябай ушундай күйүп турат экен да, мындайча айтканда. Анан ушинтип турдум, анан бир кезде ушул бир журкандарды үйүп калган чоң бийик болуп, ошондой эле бир ак көк булут экен. Көрүнүшү да мындай ак көк болгон булут. Анан ушул кичине аябай мындай чоң түштү. Анан көтөрүлгөндө анан кичирейген кезде анан сеники экен, тур карма дешти баягы акелер. Анан туруп кармап, анан ошондон ушул иш башталган. Анан кут деген ушул бул кудуреттүү улуу табылга экен. Кудуреттүү улуу табылга. Анан бул кут кармаган адамдын сөзүндө кут болот экен. Көзү ок болот экен, баскан буту кот болот экен, бир нерселер чечилип турат экен. Анан ооба кыргызга ошо кут түштү чындап. Анан куттун далили арстан ала экен деп ушул билдирүүлөрдө да бар. Андан кийин ошо Стал деген байке да айтты, мен ошо кут кармадың деди. Анан кармасам эле ушундай бир от экен, бир чоң шарик экен деп. Анан бул чындык. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсыздар. Мен сизге суроо берейин дедим эле да, ушу азыркы учурда кара күчтөр аркылуу магия жолу менен адамдарга дуа салып, анан кийин ошонун тагдырын өзгөртүп жиберет деген сөздөр чыгып атат да, ошолорго ишенсе болобу? Жакшы суроо. Анан ошо кутта илгери эле айтылат. Тоодо жылкылар кишенеп, короодо койлор маарап, ушундай бир ишарат болуп, анан алай дүлөй болуп, анан кут түшкөн, анан кутта ушундай бир мал көрүнөт экен деп, ушундай бул ушинтип айтылат, бирок менин көргөнүм ушундай 2 нерсени көрдүм. Бул бар нерсе. Анан ошо кыргызга чындап кут түштү. Ошол кут түшкөндөн баштап кыргыздан чыган балдар ушул дүйнөнү барып жеңип келип атат. Мейли таш жайнарыбы, ырчысыбы, бичисиби, кыргызы абдан козголуп атат. Анан ошо кут түшкөндөн кийин кыргыз бир дооматта турган экен, азыр ооматка ээ болду. Анан ошо биздеги доомат батышка кетиптир. Бул эми чындык, бул көрүп атабыз. Чындап кыргыз аябай өзгөрүп атат, өзүн таанып атат. Ушул улуу кыргыз деп эми сүйлөнүп калды. Биз жаратуучу экенбиз деп эми сүйлөнүп калды. Өзүбүздү таанышыбыз керектелип калды. Ушунун баары бул жыйынтыгы деп айтсам болот. Анан кара күч магия боюнча эжеке бул баары кыргызчылыкта деле бар экен. Мына кыргызда сөз бар го, көз тийип дейир, сөз тийип дейир дейт. Тиет го, бул чындык. Анан же болбосо түштүктү айтып коет, ысытма окутуп койдук дейт. Жаштар үйлөнгөндө бул бар. Анан 2 кыр менен берилет экен. Бизге мисалы бир илимге бир кыз келип калды, Жылдыз деген, мүмкүн көрүп отургандыр. 1-2 жыл болуп калды окшойт. Анан келгенде бир сабак өтүп атсам эле күлө берди. Анан бизде көкүрөк байланыш деп коебуз да, анан сени окутуп коюптур деп койсом эле басылып калды. Эми ушундай күлөп алар бир башкачараак эле боло берет да. Жана ичине жин кирди дегендей. Анан сабак өтүп, көкүрөгүн кармалап, ат кирсе не болот? Көкүрөгүн кармалап, сабак өтүп койсом, анан түндө түш көрүптүр. Түндө түш көрүп,
түнүндө барганда. Анан абысыны түшкө кириптир дагы анан кайненесин көрсөтүптүр. Ай, сени ушул окутуп койгон деп. Анан кайненеңе чай берген эч ким болбой атат. Сен чай берчи деди дейт. Анан эски үйдө отуруп чай куюп атсам эле үй кулады болуп калды. Эски үй кулап эле анан жаңы шаарга айланып калды дейт. Байке ошо кеткенден кийин мен мурун 5-те ойгонуп алчу элем. Кээде өзүмө келе албай ичкилик ичип запойго түшүп кетчү элем. Кээде ушул жолдошума үйлөнүп кетип аткан кезде бутуна кучактап алып ыйладым эле дейт. Ушу магия жөнүндө. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Алло, байке, саламатсыз. Айта кой. Мен сизге суроо берейин дедим эле. Тез айт. Байке, мен бул карызды жөнүндө сурайын дедим эле. 6 жылдан бери ушу менин башымдан карыз арылбай келет да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, карызга көп батып жүрөм да, ошол жөнүндө айтып бересизби? Жакшы, секет болоюн, жакшы. Анан ушинтип түшүмө кир дейт. Анан үйүмө мындай болгарский перестер таап алдым эле дейт. Бирөө кыргыттым эле дейт. Анан ошо сиздин китепти алганда ишим да жүрдү, духум да көтөрүлдү. Баягы 5-те уктай албаган, түндө уктай албаган азыр 9га чейин уктап калып атам дейт. Көрсө бул окутуп коюу, жолун бууп коюу деген бар. Анан эми бизге ошо атактуу адамдар деле көп барат. Атын атабай деле коеюн. Ошо биз жакында да ошо сабак өтүп, анан сабак өткөн кезде бир аалам күчтөрү, арбайлар, мазарелер өздөрү кызматта болушат да. Жакшы сөз сүйүн. Баягы манас айтылган жерде тазалануу болот деп бизерде берилген. Биз ошону элге айтып чыкканбыз. Анысыгандай ааламдык сабакты өткөн кезде ошо өзүнөн өзү тазалануу жүрөт. Анан ошо кезде бирөөлөр көрүнүш көрүп атат, сиздин жериңизде тигип коюптур, ырдабасын деп. Анан мына эми жолуңуз ачылат, клиптериңиз чыгат деп. Анысыгандай ошо клиптери чыкты. Ошол тааныштардын, биз тааныган адамдын. Анысыгандай бул магия бар. Анан экинчи кайра бир нерсе. Кээ бир жаштар деле сабак өтүп атсаң мындай кысылып калган. Анан көрөбүз да, сен бутуң буулуп калыптыр, жолуң жүрбөй калыптыр. О, байке. Эмнеге? Ал өзүнүн ою өзүнө таасир этип, жаман ою өзүн таасир этип талкалап койгон да, өзү жолун өзү бууп алган адамдар болот. Баягы көрө албас. Мисалы бирөөнү бирөө өлтүрүп койсо, көп өтпөй өзөлөт да, эмне болду? Капырды кан кое берген жок. Себеби анын да тегинин арбайы бар дегендей, кээ бир адам ошо өз жолун өзү бууп алат. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Салам алейкум. Алейкум салам. Салам алейкум. Угатам, айта кой. Алло. Угатам, айта кой. Алло. Түшүмө ат кирсе не болот дейт. Ат жөлөмөгүч болуп чечилет. Ат эгер токуму жок болсо, сен жолуңду таап делип берилгени да. Эгер ат минсең, маңдайында кашка белгиси болсо, анда эл арасында таанымал адамсың, элдик кызматың бар деп чечилет. Ансыгандай ошо кененирээк керек болсо, ошо өңү түсүнө чейин чечилет. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Атка минүү, эшикке минүү бул ооматка жетишүү, туура багыт, жаңы иштин башталышы, жетишкендик болуп чечилет. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Алыстап кетти окшойт. Көрдүңүзбү? Ошо атты эки түрү болуп чечилет. Эгер жөн эле жетеп жүрсөңүз, ал сизге жөлөмөгүч. Эгер минип жүрсөңүз, анда сиз элге бир таанымал адам болосуз, кызматыңыз бар деген. Эгер жайдак минип жүрсөңүз, тетирсинче жолуңду тап дегени. Карыз болуп атам дейт. Анан ушул боюнча айтып өтөйүн дедим эле. Элдин баары азыр ушул оор мезгил, өткөөл мезгил, ушул көктөн сиздер көп маани бербей атасыздар. Биз жөн эле сүйлөп аткан жокпуз, же жөн эле могу жашообузда оорчулук болуп атканы бул бекеринен эмес. Ушул кайып илиминин касиети жана жардамы. Кудай ушу кайыптан илимин түшүргөндөн кийин анын касиети, ар инсан чын дилден ийилип, илим тереңине сүңгүп келип ушу табыгы илимге өзүн өзү тейлесе жана эски сыпатынан чыкса, ааламдык түшүнүккө жетсе, турмуш оңолот, максатына жетет, ден соолугу жакшырат, жашоодон уурдун табат, оомат тизгинин кармайт, Кудай колдоосуна ээ болот. Кайра эле салыштырып көрөлү. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Алло, салам алейкум. Алейкум салам. Мен мына кемпирим өлгөнүнө 2 жыл болду дейм. 2 жыл болду. Ушунда бери түш көрөм да кемпирим көрүнөт да, бирок өзүнү көрсөтпөйт да мындай. Аяк ушунда кандай аяк берет, ушуну сурайын дедим сизден. Жакшы.
агай бул аалам күчү арбай бары бул рас. Мен эме бала кезимен кичине сыркоолоп калсам көрчүмүн көрүнүш алып кетебиз деп мындай ушундай ишарат болчу. Анысы кандай бул бары рас. Анан түштө ушул өтүп кеткен адам жакыныңыз кирсе коштогону, колдогону, белги бергени. Жана жетимдер эмнеге бул турмушта атасы жок, энеси жок, бирок бир нерсеге баат жетишет, өсөт, анткени арбак колдойт. Кээ бирлер бул жерде ата энеси бар, колунда бар, өз багытын таппай калат. Тирүү адамга караганда арбайдын колдогону өтө бийик. Анан экинчисиден ошо биринчи коштоп колдоп белги бергени, анан экинчиде эгер жакшы кийинип жүргөн болсо, анда ал мен жакшымын деген, эгер жүдөп жүргөн болсо ошо ордунда бир кыйналып жүргөндөгүсү. Ушул анан сизге ушу коштогону, колдогону болуп чечилет экен. Түшүмдө ажообуз үйгө келип жатып кетти, 2 жолу эмне болот? Бул абдан жакшы түш. Сиздин үйүңүз адамдын түшүнө Кудай түш кирбейт, Кудай көрүнбөйт да. Кандай болуп көрүнөт? Көрүнбөйт, ал Кудай караңгы дүйнөдө турган. Ажоо болсо жердик адамдын, мисалы биздин Кудайыбыз ушуда, жер жашоосунда. Ошо ажоонун же бир касиеттүү адамдын, улуу адамдын түшкө киргени, бул Кудайдын түшкө кирген. Анан үйүмө келип түнөп кетти дегени, ошол сизге бир үйүңүзгө бир куттун келгени, жакшылыктын келгени, ушул назардын түшкөнү деп таанысаңыз туура чечилиш ушул. Арыбаңыз мен түшүмдө учуп сүйүнүп жүрөм, жогуруп берсеңиз. Бул учуу бар түштө. Көп адам бул түштү көрүп атат, өйдөлөп учуп, улдуйлап учуп, бул жан дүйнөнүн бийиктеши болуп чечилет. Жан дүйнөңүздүн бийиктеши, өскөнүңүз болуп чечилет. Анан урматтуу улуу журтум, бул биз бекер сүйлөп аткан жокпуз. Адресиңиз кандай? Анан аягында берейин. Азыр каражат менен же болбосо бийлиги менен, кара күчү менен, милициясы менен дүйнөнү башкаруу кыйын болуп калды, башкарылбайт. Ошондо биз айтып атабыз го, кыргыз дүйнөнү бийлейт, кыргыз дүйнөнү башкарат деп. Эмне менен башкарат дегенде касиетине карап айланат. Мына бул жерде так берилет. Өткөндө да биз талкуу кылганбыз. Ошо бир адам түндүк болуп табылат экен дагы, ошону дүйнө айланып, анан кереге болуп, анан дүйнөлөшүү түптөлөт экен. Бул арстан алай. Мына бизге келгенде ден соолугунан айыгын көрүп атабыз, багытым, анан ден соолугум чыңалды, көңүлүм тынчып калды эле болуп бара атат. Анан ошондо дүйнө эли бир мүнөзгө, бир законго биригет экен да, ааламдык түшүнүккө өтөт экен. Анан ошо кезде мына ошол жерде эжеке айтып атпайбы, жана карыз болуп атам деп. Ошондо кайып илими түшкөндөн кийин эми бул өтө чоң баягы министр деле уставын приказын киргизсе, анан заставлять этет да, же гуппакка, же ареске, же болбосо поощрение берет. Анысы кандай? Бул жерде ошол илим табыгый нерсе түшкөндөн кийин табылма нерсенин баары күчүн жоюп атпайбы? Акча менен маселе чечилбей атат азыр керек болсо. Бийлик менен чечилбей атат, медицина алы келбей атат, эски агым диндердин алы келбей атат. Дегеле адам өз мындан ары адамдын акылы эч нерсени чече дагы, жетектей дагы, токтото да албай калат. Жардамы бул илимдин адамды Кудай эмнеге жаратканын, ыйык милдетин, табияттагы ордун, ар кандай кыйнаган суроосуна илимден терең маанилүү жообун табат. Ажоош менен саламдашса эмне болот? Ажоону сиз ажоо менен жоолугат экем деп ойлобоңуз. Ошол Кудайдын сизге мээрим төгүп атканы, ойгондоп атканы, сизде бир эми ачылыштар болот экен, жан дүйнөңүздө бир жаңылануулар болот экен, өз жолуңузду табат экенсиз. Камчы алса эмне болот? Сабыдагы кожа экен. Бул өтө жакшы түш экен. Камчы бул касиет болуп чечилет. Жанагы бийлигин колуңан түшпөсүн деп берет го. Камчы, кылыч, найза бул чоң касиет болуп чечилет. Анан сабыда кожа деген бул кожа өзү табыгый касиет болуп чечилет да. Бул касиет деген эми күчтүү энергия болуп чечилет. Ошол буйруса бир ооматтуу болот экенсиз. Табият сырларын чечүүгө
берет экен. Анан Кудай бул буйругун түшүргөндөн кийин адамзаттын аргасын кетирип туруп илимге ар түрдүү багыт аркылуу алып келет. Бирөөлөрдүн ден соолугунан, бирөөлөрдүн ишинен, бирөөлөрдүн бактысынан, бирөөлөрдүн төрөттөн, түшүнөн аң сезими жабыркайт, дилине салат, бала чакасы жоготот, малы кырсыгат, пикир келишпестик пайда болот, ичкилик себеп болот, турмушунан, мүнөзүнөн, ооматынан өңүнөтө суу көрсөтөт, дене мүчөсү жарым жандуу болуп калат, колунан берекеси кетет, себепсиз эле чоң чыгымдарга дуушар болот, сөзү кунсуз, өтүмсүз. Кээ бир адамдын көзүнө көрүнүш көрүнөт, кээ бир адамдын кулагына үндөрү кулат, жана жиңгирди дегендей. Ошентип ылгоо өткөл мезгилди көзгө сайып көрсөтүп турат. Баягы балаң тил албаса деле урасың, тил дейсиң го. Колуңан келгенин керек болсо каргайсың, жазалайсың дегендей. Анысыкандай ошол биз багытыбызды буруп ордубузду тапканча ар тараптан кырсыктырат. Карыз деле ошол. Анан биринчи касиеттүүлөр кырсыгат. Сиз касиеттүүсүз, ошо карыз болуп аткан адам. Ишиңиз жүрбөй атса, деги эле ошо касиеттүү адам биринчи кырсыгат экен. Биринчи адам сыноодон өтөт экенде, анан бир сырга айланып калат экен. Бул деле биздин башыбыздан өттү. Мазак болуп күлкү болдук, урдалдык, камалдык дегендей. Анан ошентип отуруп анан ички жаныңыз бышып чыгат экен да, ошо кезде улам толгону, улам ойгону, анан ошо кезде анан өсүү башталат экен да. А болбосо жүрө берсе элди адаштырган атасы да. Көрдүңүздөрбү, ошентип кыргыз өтө чоң сыноодон өтүп алды, деги эле кыргыз журту. Мына бүгүнкү күндө бийликтегилерди айтып атышат. Жаман деп, Акаев, Бакиев жаман деп, көктөн айтылат. Бул көктөн эле ушундай буйрулган кыргызды ойготуу үчүн деп. Көрдүңүзбү, кайра бир кырында чечмелеп көрсөңүздөр болот. Саламатсызбы, мен түшүмдө суудан өтө кол балык кармап жатыптырмын. Абдан жакшы түш. Бул түш суу эгер тунук болсо, бул табыгы илим туура жолду болуп чечилет. Эгер ылай болсо, өз багытыңды таппай атасың болуп. Анан ушул балык кармоо, балыкты көрүү суудан бул илим алуу болуп эсептелет. Балык алып атпайсызбы? Анан ошол илгери кыргыз айтып койчу го, балыкты суунун куту деп. Ошол бир угуппу турмушта, урунуппу сизде өсүү болуп атыптыр. Ошо табыгы илим алыш керек. Анан эле барып туруп эле намаз окуп кой дегенде болбойт. Ал кайталанма, андан жаттама, эчтеке жок. Кыргызчылыкта сиз күнүгө өсүп атпайсызбы? Мына жөн эле төлгө белгиден өссөңүз болот. Манас ата түшкө кирсе не болот дейт. Эми Манас атаны көргөн адам жөн адам эмес, өтө ыйык адам. Жөн адам көрбөйт. Көк кандуу адам ошол Манас ата түшкө кирип, ишарат берип, анан ошол көк кандуулук ачылып, жана боштондукка чыгып, керек болсо манас айтуу, эс тутуму пайда болот. Анан чоң ааламда күч бул. Ал Манас атамдын мына бүгүнкү күндө да адам өзүн өзү жеңүү үчүн, өсүү үчүн, эскичиликтен чыгуу үчүн Манас атамдын духун эске алыш керек. Бүгүн эмне ошол саясатта бурулуш болбой атат, кыргыз жергесинде духтары жок болуп атат. Дух керек. Моуну сүйлөп чыкканга да дух керек, эчтекеге карабай мисалы. Бурулуш жасаганга да дух керек. Анан Манас атамдын айкөлдүгүн эске алыш керек, кечире билиш керек. Касиеттүү адам кандай? Касиеттүү адам ар адамдын тилин тапкан адам касиеттүү болуп чечилет. Жөн эле көрүнүш көрдүм, мен касиет көрдүм дегенде, касиеттүүмүн деген ал жаңылыштык. Ал көрүнүш өзүңүзгө эле берилип атат. Ошондуктан 3 адамдар артта калат, ага караганда карапайым ал адамдар азыр өтө тез оңолуп кетет. Биринчи, динге өтө берилип алгандар артта калат. Көз ачыктар артта калат. Анан өтө байлык бийликке башын уруп алгандар бул элдин артында калат. Элге керек болсо шылдың болот. Анткени карапайым эл өтө акылдуу болуп алат. Анткени боштондукта жүрөт, эчтекеге көп байланбайт, сыртта көп нерсени байкап турат. Ошон үчүн көрүнүш көрдүм дегиче көрүнө иш кыл. Түш көрдүм дегиче түшүнүгүңдү бийиктет. Ошо түшүнүгүңө жараша турмуш өзү болот. Бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна чыкты, байыды, урматтуу журтум. Барып бул табыгы илимдер гана ушул теледе, эфирде сүйлөнүп калат, интернетте. Себеби эл ушуну гана каалап калат. Эскиче саясатты дагы, эскиче маданиятты дагы адам жирип баштайт. Эски жашоосун дагы. Мына ушул жерде адамдын кени жетилгенде улуу окуулар, чоң талкуулар, суроо жооптор сөзсүз керек болот.
түш оорулар, суроолор боюнча менин телефонума SMS жазып койсоңуздар, ОШК болсо ошо 706 коду. О болсо 706 сиздерге жеңил болсун. 988 188, анан Мегаком 550 788 188. Үйгө барып, кенен түшүңүздөрдү жооруп, энергия өткөрүп, келгендерге жанагы эм салып, ушинтип бир касиетибизди бийиктетебиз. Азыр ошо каражат менен, бийлик, байлык менен, эскиче саясат менен адамзат бирикпейт, башкарылбайт. Азыр ошо касиет менен гана биригет. Ушул пендечилик жашоодон чыгыңыздар, адам этап, жаратуучу этап, бийик деңгээлге жетиңиздер. Ушу энергияга толуп сиздердин эмиңиздер, батаңыздар, назарыңыздар аалам жерге, табиатка, адамзатка эм болсун. Улуулугуңуздарды тааныңыздар. Бир күндө бир өмүр өлүп, жаңы күн пайда болуп атат. Эски кечээки түшүнүүңүздү өлтүрүп, эртең өзүңүздү жаңыдан, бирөөлөрдү жаңыдан кабылдап үйрөнүңүздөр. Эмки ошо аталар күндө кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар.